Жалал Абад облустук кан борборунда бүгүнкү күндө 250 литрге жакын кан жана анын компоненттери сакталып турат. Облус боюнча күнүнө 10 литрге чейин кан керектелет. Кан компоненттери топторуна жараша бөлүштүрүлүп, атайын муздаткычтарда сакталат. Эгер электр энергиясы үзгүлтүккө учураса, анда сактоодо турган кандар жарактан чыгышы мүмкүн. Ал эми кечеги жагдай медицина кызматкерлерин убайымга салган. Коркобузда коркунучу эрип кетет деген коркунуч бар да бизде. Эрип кетсе, ушулардын баардыгы жарак болуп калып, бизге көйгөй жаратат да. Себеби кандарыбыз, плазмаларыбыз өзүңүздөр билесиздер, бүтүн Жалал Абад областынын, региондун баардыгын ошо кансыраган учурда, ар кандай немелерде кан жогот учурунда ушулар бирден бир сактап калышы мүрөктүн суусундай керек да. Ошондо биз аябай катуу переживать эттик, бирок жакшы, Аллага шүгүр, 3 сааттын ичинде күйүп калды кайра. Кан борборунда убактылуу электр энергиясын берүүчү генераторлор жок. Борбордун жетекчилиги генератор алуу боюнча өз кезегинде тиешелүү жактарга кат жолдошкону менен натыйжасыз. Муздаткычтар электр энергиясыз муздак температураны 3-4 саатка чейин сактайт. Ошол бардык көйгөйдүн бардыгы ошо электричество да. Свет өчпөсө эле баары жакшы болот. Анан ошо свет өчкөн убакта bizde generator болгондо bizde мындай көйгөй жаралбайт эле, биз переживать этпейт элек. Генератор боюнча постоянно айтып жатабыз. Ушул губернаторго жазганбыз, мэрия жазганбыз, электр тармактарга жазганбыз, ал боюнча письмолорубуз бар. Бирикмесине да кайрылган. Биздин электр жарыгынын убактылуу жоктугу мындан башка дагы ыңгайсыздыктарды жараткан. Жол чырактары иштебей, Жалал Абад шаарынын ири көчөлөрүндө унаа тыгындары пайда болуп, кыймыл кызматкерлер тарабынан жөнгө салынган. Ушу Жалал Абад шаарынын ичинде ушу чоң көчөлөргө Бишкек Ошто трассада Зоттун балдарын, анан Сузак районунун балдарын кызматкерлерин алып келип, ушу Ленина, Красина, Ленина, Курманбек ушу чоң көчөлөргө алып келип, ошо жол кыймылды регулировка кылып жөнгө салып турдук. Кечээ саат 12:00-дөн кийин Кыргызстандын бир нече аймактарында электр энергиясы өчүп калган. Көп өтпөй коңшу Казакстан жана Өзбекстандын айрым аймактарында дагы электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учураганы кабарланды. Борбор калаада жана Ош шаарында электр жарыгынын артынан суу да өчтү. Буга электр менен иштетилген насостук станцияларда иштебей калганы себеп болгону айтылды. Эң башкысы баса белгилүү айта кетчү нерсе, урматтуу кыргыз эли, кыргызстандыктар, Кыргызстандагы ГЭСтерде болбосо ТЭЦтерде авария болгон жок. Мына ошол себептен мына ушундай кыска аралыкта республика боюнча светтер кошулуп калыбына келтирилип жатат. Электр энергиясы үзгүлтүккө учураганына байланыштуу Кыргызстандагы ооруканаларда генераторлор иштеп, маселе чечилген. Ал эми кызыл зоналардагы бейтаптарга суюк кычкылтек берилери маалымдалган. Өлкө боюнча ири реанимациялары бар ооруканаларда генераторлор болот. Вакцина сакталган кампаларда температура азырынча кармалып турат. Керек болгон маалда генераторлор туташтырылат. Борбор калаада электр энергиясынын өчүшү менен жол чырактары иштебей, коомдук транспорттор ордунда токтоп калды. Жол тыгындары пайда болуп, кыймылды инспекторлор жана жарандар жөнгө салышты. Бишкекте лифтте 40тан ашуун жаран калып, ÖKMге кайрылгандардын саны 50гө чамалаган. Андан сырткары уюлдук операторлордун интернеттери да үзгүлтүккө учураган. Бул жагдай боюнча энергетика министри жана министрлер кабинетинин төрагасы ыкчам маалымат беришти. Мындан сырткары ал авариянын себебин аныктоо үчүн мамлекеттер аралык комиссия иштей турганы белгиленди. Так анализдеп чыгып, бири-бири менен макулдашып, мына ушул жерде, ушунун кесепетинен болду деп акт кол коюп туруп, анан бизге бергенден кийин, анан биз сиздерге жарыяла кылабыз дагы. Мындан ары ошондой болбош үчүн эмне кылабыз деп өкмөттөрдүн премьерлери чогулуп алып сүйлөшөбүз. Азыр бүт Өзбекстандагы, Казакстандагы, Кыргызстандагы предохранительдердин баары иштеди, өзүнүн ички кольцолору менен иштеп атышат азыр. Ал эми энергетика министри Доскул Бекмурзаев Борбор Азия энергия шакекчесиндеги мындай мүчүлүштүк тарыхта биринчи ирет катталып, масштабтуу өчүрүү болгонун айтты. Жагдайды жөнгө салуу үчүн Кыргызстан Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетикалык шакекчеден чыгып, аймактарга өз алдынча жарык бере баштады. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.